от родной земли. Урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, коноктор, бүгүн 14 февраль 2026 жылы Афган согушуна 37 жыл толуптур. Мына ушул согуш мындан 37 жыл мурун 1979 жылы дээрлик 10 жылга созулуп 1989 жылы аякталган. Бул согуш интернационалдык согуш деп аталган. Эмне себептен? Себеби ошол кездеги улуу державабыз Советтер Союзунун катарына кирген 15 союздук республиканын баардыгы ушул согушка тартылган. Ошондуктан бул интернационалдык согуш деп аталып калган. Эми биздин кичинекей айылыбыздан мына ушул согушка дагы куру калбай эки аталарыбыз Ибраев Болот жана Түкөбаев Токтобек аталарыбыз ушул согушка барып катышып жыйынтыгында аман эсен эл жерине өзүнүн тууп өскөн айылдарына келишкен. Бирок экөө тең ден соолугуна байланыштуу жаш кездеринде эле бул дүйнө менен кош айтышып каза болуп калышты. Биздин бүгүнкү иш-чарабыз ошол аталарыбыздын бири Ибраев Болот атабыздын эскерүү сааты. Биз ушул атабыз жөнүндө бүгүн эмнелерди басып өткөн жолун, иштеген ишин, согуштагы нерселерин баардыгын азыр кичинекей ушул бир сааттын ичинде түшүнүк алабыз. Анда эмесе азыр ушул атабыздын өмүр баянына токтололу. 4-класстын окуучулары кел. Өмүр баян Өмүралиев Болот Ысыккөл областу Ак-Суу районундагы Чолпон айылында 1961 жылы 27 октябрда карапайым үй-бүлөдө туулган. Үй-бүлөдө 7 туугандын кичүүсү болгон. Чолпон айылындагы орто мектепте 1967 жылы 1-класска кирип, 1979 жылы мектепти толук аяктап чыккан. 1980 жылы Каракол шаарындагы автошколага кирип, аны ийгиликтүү аяктаган. 1980 жылы Советтик армиянын катарына кызмат өтөөгө чакырылган. Ал оған интернационалдык жарандык согушуна өз милдетин аткарууга аттанган. Карашалы согушуна 2 жылдык мөөнөтүн ийгиликтүү аяктап 1982 жылы туулган айылына Маңыздан кайтып келген. 1983 жылы өзү жашаган Каракол совхозунда шофёрдук кесипте эмгектенген. 1985 жылы үйлөнүп, 2 уул, 2 кызды тарбиялап өстүргөн. Союз тараганга чейин өз кесибинде талыкпай эмгектенип, совхоздун көптөгөн айылдык райондук деңгээлде өткөрүлгөн иш-чараларына активдүү катышкан. Өзүнүн жашап өткөн өмүрүндө Болот талыкпай эл жерин коргоодо күжүрмөн иш аткаргандыгы жана тынч мезгилде совхоздун өнүгүшүндө зор салымдарды кошуп иштегендиктен төмөндөгүдөй сыйлыктарга ээ болгон. Биз азыр мына Болот жөнүндө, анын өмүр баю жөнүндө кыскача маалымат алдык. Ал эми ошол атаңар барып согушкан Афган согушу жөнүндө дагы кичине маалымат алалы. Согуш кандай башталган, качан бүткөн дегенде. Афган согушу 1979 жана 1989 жылдары Афганистан мамлекетинин аймагында болгон куралдуу кагылышу. Бул согушка Советтик Союз катышып, анын курамына кыргызстандык жокейлер да болгон. 1979 жылы Афганистанда ички саясий абал курчуп, бийлик үчүн күрөш күчөгөн. Ошол учурда Афганистан өкмөтү Советтик Союздан аскердик жардам сураган. Натыйжада 1979 жылдын декабрь айында Советтик аскерлер Афганистанга киргизилген. Согуш учурунда Советтик аскерлер менен мужахеддер деп аталган куралдуу топтордун ортосунда катуу салгылашуулар болгон. Согуш тоолуу аймактарда жүргөндүктөн аскерлер үчүн абдан оор шарт түзүлгөн. Климаттын катаалдыгы, азык-түлүктүн жетишсиздиги жана тынымсыз салгылашуулар көптөгөн адамдардын өмүрүн алган. Афган согушунда 10 миңдеген адамдар курман болуп, көптөгөн жокейлер жаракат алган. Кыргызстандык жокейлер да бул согушта эдик көрсөтүшкөн. Айрымдары мекенине кайтып келген. Ал эми кээ бирлери согуш таласында курман болгон. 1989 жылы Советтик аскерлер Афганистандан толук чыгарылып, согуш аяктаган. Бул согуш Советтик Союз үчүн чоң жоготуу болуп
элдин турмушуна жана экономикасына терс таасирин тийгизген. Ушул биз болот атабыздын арналган мурекиндей дубал газета чыгардык эле. Ошол газета боюнча кичине маалымат берип кетелик. Бул жерде согуштун башталышы жана аякташы анан 40 миңден ашуун жоокерлер катышкан экен. Ушул согушка болжол менен 250-300 миңдей курман болушкан. 1,5 миңдей жаралар болуп кайра өздөрүнүн мекенине кайтып келишкен экен. Афган согушу бул эстирдин жалпысынан 620 миңден ашуун жоокер жиберген экен да. Ошондо ушулар барып мажакеттер менен күрөшүп келишкен экен. Азыр бул маалыматтарды уктуңар. Эми бул согуш жөнүндөгү биздин чакчынакай учкул сөздөрүбүз, куплеттерибиз бар. Анан эң негизги биздин болот атабыз мынакей жап-жаш чагында ушинтип эли жер жүрүп таза тапты. Ошо аз өмүрүндө болсо дагы мына мурекиндей жакшынакай сыйлыктарга күжүрмөн кезинде айыл өкмөттөр ар кандай жана ошондой эле Афган согушунда катышкан үчүн мына монча сыйлыктарга ээ болгон. Биз алардын баардыгын көзү катары мына азыр көрүп турабыз. Өзү кийип жүргөн костюмуна табылган. Бул эстеликке калды. Биз ушул атабыз менен сыйлыктанабызбы балдар? Эли жерин коргогон адам ушундай өлсө дагы эч качан ал элдин эсинен кетпейт, эл эсинен унутулбайт экен. Биз ушул атабыз менен сыйлыктанабыз жана бул атабыздан эмне алабыз? Үлгү алабыз. Келечекте кандай угуздардан болобуз? Патриот болгон, мекенди сүйгөн, эл жерин коргогон жакшы кыздардан болобуз. Биз эч качан мындай аталарыбызды жүрөктөн чыгарып унутпашыбыз керек экен. Ушу балдарыбыздын өзүнүн колунан тартып келген сүрөттөрү да бар экен. Мына бул жерде Афганистан согушун чагылдырган азаматсыңар балдар. Андан эч ары кезекти ушу Афган согушуна арналган өрт килеттерге көркөм окуулар. Кагаз келгенде кан ыйлаган энелер, келде бузаткан Афгандагы пенделер. Эскерели ар дайым эр жокердин атын биз тынч асманда сактайлы, согуш көрбөй балдар биз. Афган согуш аралын ажал менен беттешкен, жаш жокерлер курамы 60 менен теңешкен. Афган согуш сабагы биздин басылыктарды эл жери үчүн өргөнгөн эстен чыгып унутулбасын. Кол чаңырып талада үмүт өчпөй тургандай, эл үчүн деп жан берген тарахта баатыр калгандай. Андан эч бүгүнкү ушул иш-чарага катышып аткан ушул абиси Жумахан эжеге сөз берип коелу. Ушул алгандар майрам экен. Силерге да ушу эскерүү кечесин уюштуруу, ушу болотту эстеп, баарыбызга эскерип, ушул кадимкидей тирүү жүргөндө элестетип калдык. Рахмат силерге баарыңарга. Эми ушундай согуш эч качан балдар, эч качан согуш болбосун, заманыбыз тынч болсун. Мындан ары согушту көрбөйлү, балдарыбыз тынч заманда жашасын. Баарыбыз ошол аманчылык болсун. Рахмат баарыңарга. Андан ушул атабыздын жубайы Буйлежеге сөз берип коелу. Буйлежеге баарыңыздарга кичинекей иш-чараны Афган майрамына карата өткөзүп аткандарыңарга чоң рахмат. Иштериңиздер ийгилик болсун. Эч качан согуш болбосун. Биздин кыргыздын балдары ушундай элдик балдардан болуп чоңойшсун. Рахмат баарыңыздарга. андай биздин кесиптешибиз Каракол айылынын китепканачысы Чолпон эже. Саламатсыздар, мына бүгүнкү Афган согушунун майрамы. Ушул майрамда биздин Чолпон айылынын Жумагүл эжебиз мына эскерүү кечесин өткөзүп атат. Мынакей болот атабыздын бул жерде толкон атаңар да бар. Ошолордун арбагы ыраазы болсун. Мынакей эмне деген элдик. Мындайча айтканда силер дагы ошондой аталарыңардай болуп өсүп, дүйнө жүзүндө тынччылык болсун, согуш болбосун, ар дайым өлкөбүздө майрам боло берсин. Мынакей ушул атабыздагы аталарыбыз эрте өтүп кетти. Ошо арбактарына таазим кылабыз. Кыргызстанда дайым майрам болсун, Андан эже мынакей
Биз бүгүн кичинекей жеске аягына чыгып баратабыз. Мына балдар көрүңөрбү, моригинче тизилген эмгектердин баардыгы жөн эле кишиге бериле бербейт. Ушунчалык эмгек кылгандыктан өзүнүн ден соолугун күчүн ошо элин жеринде арнаган үчүн аркасынан ушундай жакшынакай мындай орден медалдар келип атат. Мына өзүңөр көрүп атасыңар. Эстеликке калып булардын баардыгы болот атабыз менен бирге да ушул айылдан Түкөбаев Токтоебек атаңар бар. Эмки эскерүү саатында буюрса ошол Токон атаңар жөнүндө дагы кичине чагылдырып беребиз. Бүгүн ушун менен болот атабызга арналган эскерүү саатыбыз жыйынтыкталып аягына чыгып атат. Атабыздын юбилейсине бекем ден соолук, балдарына узун өмүр, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Биз бул адамды эч качан айылыбыз менен эсибизден чыгарбайбыз, эскерип жүрөбүз. Себеби өзүнүн өмүрүн биздин тынчтыгыбыз үчүн арнаган. Саламатта болуңуздар. Анда майрамдын аягы ушул бүгүнкү иш-чарабыздын аягында ырыларга жана бийлерге кезекте берилет. Сенже Eziktin canlı sosun, ey canlı sana bulut ekin.
Вдали от родной земли злые ветры пылят. Здесь так редко идут дожди, чаще пули свистят. Я вернусь к тебе, я вернусь, пусть уныло стучат дожди. Я вернусь к тебе, я вернусь, только помни, люби и жди. Я вернусь к тебе, я вернусь, в сердце радость и боль храня. Я вернусь к тебе, я вернусь, потому что ты ждешь меня. Вновь дороги и пыль и зной, здесь покой не для нас. Вновь уходим из боя в бой, все решает приказ. Я вернусь к тебе, я вернусь, пусть уныло стучат дожди. Я вернусь к тебе, я вернусь, только помни, любовь.